Салам достор. Машинанын күбөлүгүн алмаштырууда 083 медицинский күбөлүк кереги жок экенин азыр Каныбек Түмөнбаев тастыктады. Видеону угуп, башка бирөөлөргө дагы бөлүшүп коюңуздар. Себеби эртең барып баардыгыңар тең кезекке туруп, өзүңөрдүн убактыңарды кетирбегиле. Hoş geldiniz. Урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу кыргызстандыктар, айдоочулук көлүк боюнча аябай көп суроолор келип атат. Ошону сиздерге толук маалымат берип, жооп берип коеюн деп чечтим. Кечээ күнү Facebook баракчага жарыялагам. 15 январдан эртеңден тартып 15 февралга чейин эски үлгүдөгү мөөнөтсүз айдоочулук көлүктөр бекер алмаштырылат. Анан көпчүлүктөн суроо берилип атат да, көп жерлерде поликлиникаларда очередке туруп справка 83'tü алуу боюнча. Бүгүнкү күндө колуңарда ошол эски айдоочулук көлүк бар. Справканы албай эле ошол эски айдоочулук көлүктү алып барсаңар, бекер алмаштырып берет. Ошон үчүн мен сиздерге туура маалымат берип коеюн. Колуңарда бүгүнкү күндө эски айдоочулук болгондон кийин ал жерге 83 справка, медсправка кереги жок. Клиникаларга барып, ошол жерден очеред создавать этип, анын алыштын кереги жок. Жаңы алып аткан